Тышкы иштер министри болуп Жашадис келет экен деп коомчулук кубанып, кээде кабатырланып турган чагы. Аталган мекемеге сунушталып жаткан талапкер 41 жашта болгону менен тажрыйбалуу адис экени айтылып келет. Көп жашаган эмес, көптү көргөн көп билет болуп, коомчулук бул жаш кадрга ишеним артып тургансыйт. Тышкы иштер министрлигине талапкер катары көрсөтүлгөн Чыңгыз Айдарбеков жогорку кеңештин элегинен өттү. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев аталган мекемеге министр болуп келе турган Чыңгыз Айдарбековдун артыкчылыктарын айтып өттү. Эң башкы критерийибиз ошо профессионал болсо, тышкы иштер министрлигинде болуп жаткан көйгөйлөрдү чече турган, жана биздин өзүбүздүн мамлекетти тышкы мамлекеттер менен мамиле кылууда жогорку деңгээлде биздин мамлекеттин жүзүн көрсөтө турган адамды тандоо болуп максатыбыз болду. Ошол максатка ылайык биз ушул министрликтин составында окуу жайды бүткөндөн бери 20 жылдан бери иштеп, анын ичинде ушу 4 жыл сиздерде жогорку кеңеште дагы ушу тышкы иштер боюнча бөлүмдүн жетекчиси болуп иштеп, өзүнүн чоң тажрыйбасын алган жаранды алып келатабыз. Сунушту кароодо жогорку кеңеште катуу талкуу жүрүп, Айдарбековду ар тараптан торушту. Бүгүнкү күндө Кытай мамлекети менен мамилебиз кандай акыбалда сиздин көз карашыңыз боюнча? Жалпысынан мамилебиз жакшы. Ар бир эл аралык деңгээлде ар бир өлкө менен болгон мамилелерди ар тараптуу өнүктүрүшүбүз керек. Айрым депутаттар болочок министрге англисче суроо узатып, ошол тилде жооп берүүнү талап кылды. Англис тилди билеби, Чыңгыз Азаматович? Англис тили эркен эле сүйлөйм. Жакшы сүйлөп аласызбы? Ооба. Не со словарем? Жок, далилдеп берейинби? Ну хорошо, не надо. Англис тилин дагы мына далилдеп берем дедиңиз эле. Мен англис тилинде суроо берип койсом, сиз кыскача жооп берип койсоңуз. Could you please describe your first steps as a foreign affairs minister? Your first steps. I think we have to work in the complex. This is not only the question about the employees of the Ministry of Foreign Affairs. It is also the question about the foreign policy, where we have to protect our state interests and to promote it at the international level. Жашадисти көрсөтүп жаткан премьерге ыраазычылык билдиргендер да болду. Мухаммедкалый Дүйшекевич, жазында сиз жаңы өкмөттүн курамын алып келгенде жалаң эле чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтүн алып келиңиз деп чатак салдым эле. Чалдардан өзүңүз чарчадыңызбы же чалдарыңыз чарчадыбы? Айтар бүгүн балдарды алып келген экенсиз, баракелде деп коеюн. Эмдигиде дагы бир социалдык коргоо министрлигине, маданият министрлигинин башына да ушуга окшогон, Чыңгызга окшогон жаш балдарды алып келет деп ишеним чоң. Буга чейин жашадистерди тандап алып, адашкан учурлар дагы болгон деген пикирин депутат Алмамбет Шыкмаматов айтты. Жаштар дагы кээде ушул уят кылып коюп атат. Мисалы үчүн Сапар уят кылып койду. Сапар жаш эмеспи? Сегизбаев жаш эмеспи? Индира жаш эмеспи? Мамытова. Фонд көчмүстө жаш эмеспи? Калиев жаш эмеспи? Новиков жаш эмеспи? Жана Алмаз Кадыркулов деген качып жүрөт, ал жаш эмеспи? Качкандын баары жаш болуп атпайбы? Эл өкүлдөрүнүн элегинен өтүп отуруп, Чыңгыз Айдарбековдун талапкерлиги жогорку кеңеш тарабынан жактырылды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында Дастан Бекешев министрлерди коркок деди. Анын айтымында учурда министрлер социалдык тармактарда күндүз-түнү аңдып отурушат. Мен жөнүндө эмне дешти? УКМК прокуратура келбес экен деп санаалар тынбайт. Буга байланыштуу өз алдынча чечим чыгара албай жүрүшөт. Бизге чечкиндүү саясий эрки бар министрлер керек, деди эл өкүлү. Бул пикиринен кийин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев министрлердин талабын талашып, актап өзүнүн жообун берди. Эми представление бергенде эч кимди жамандабайт го. Аны көрөбүз го кандай иштеткен. Туурабы? Бир азыр бир нерсени айта кетсем, министрлер азыр коркоктор болуп калды го. Соц тармактарды коркуп, эмне жазып атат, ошону күн түн менен карап, эмне менин жөнүндө жазып койду деп ошону отурушат да. Башкы прокуратурага келбей келбес экен. Ошондуктан азыр министрлер көбүнчө чечимди чыгарбай эле жүрүшөт да. Мындай чечкимдүү министрлер керек.
саясий эрк болбосо эч мындай биз эчтекени кыла албайбыз анда. Вот ошол киши чечкимдүү киши, себеби бизде международный протоколдо иштеген турбайбы. Эми чындыгында международный протокол мындай көп эле нерсени чечпейт, бул биздики мисалы. Төраган тапшырманы алып барышат, ошол эле жумуш. Дастан Далабаевич, азыр эми министрлерибиздин өзү мыйзамдан корккон жакшы. Мыйзамдан мейли корксун, мыйзамдан корксун. Мыйзамдан коркуш керек, мыйзамды сыйлаш керек, мыйзамды так аткарышыбыз керек. Анан азыр министрлерибиздин көбү ошол иш жүзүндө өзлөрүн көргөзүп атышат. Көргөзбөгөндөр, кээ бирлери эми туура эмес жүрсө, туура эмес иштерди кылса кетип атышат. Бүгүн президенттик шайлоодон 1 жыл өткөндүгүнө байланыштуу бул аралыкта кандай иштер кылынып, кандай аракеттер жасалганы туурасында тегерек стол болуп өттү. Анда өлкөнүн белгилүү саясаттаануучулары, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер, экономисттер жана эксперттер катышты. Бул туурасында өзүнүн оюн коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков билдирди. Президент өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, ал эми өкмөт өзүнүкүн билгенде гана мамлекет өнүгүү жолуна түшөрүн белгилеп өттү. Биз кызык абалда болуп калдык да 2010 жылы парламенттик мамлекетке өттүк дагы, а президент болуп шайланган адамдар буга алымсынбай тиги бүт аткаруу бийлигинин иштерине киришип кеткен себептен аткаруу бийлигинин премьер-министрдин жумушун укугун колуна алып туруп иштеген себептен бүгүнкү күнү конституция сыртта калып калды дагы. Эми болсо аяктуу укуктар болсо, а президент болсо өзүнүн укугунан өйдөрөөк укукту колго алам деп мынандай салгылаш болуп калды. Эгерде тарыхый милдети болсо парламенттик мамлекет конституция жасалган ошону парламенттик мамлекетке алып келсе, чет өлкөгө кетип аткандан кийин тышкы ички саясатка премьер-министр жоопкерчилик болгондуктан тышкы саясаттарды премьер-министр өткөргөнгө жол берсе, социалдык экономикалык маселелерге кийлигишпесе, кийлигишпей турчу болсо, ошондо биздин аткаруу бийлиги агы бийлик менде экен, чындыгы эле менде экен деп кылчайбай, артын карабай туруп иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк болот эле дагы. И бара-бара Кыргыздын эли дагы, барыбыз эли дагы түшүнө баштайт эле. Эң күч премьердики экен деп. Мына ошондой тарыхый милдетти Жээнбеков аткарып кете алса, бекитип кетсе, конституция жасалган нерсени реалдуу турмушка бекитип кетсе, менин оюмча эң жакшы иш болот эле. Бүгүн 17 октябрда президенттин шайланганынын 1 жылдыгына байланыштуу бул аралыкта кандай иштер кылынып, кандай аракеттер жасалганы туурасында тегерек стол болуп өттү. Анда өлкөнүн белгилүү саясаттаануучулары, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер жана эксперттер катышып, өздөрүнүн көз караштары, ойлору менен бөлүшүштү. Но я думаю, что надо обратить в первую очередь внимание на людей, которые имеют новаторский дух, которые могут стать коллективным Пашиняном для Кыргызстана. У Жээнбекова нет другого выхода. Если он не приведет новых людей, к сожалению, он наступит на те же грабли, как и Акаев, Бакиев, Атамбаев. Кызык абалда болуп калдык да 2010 жылы парламенттик мамлекетке өттүк дагы, а президент болуп шайланган адамдар буга алымсынбай тиги бүт аткаруу бийлигинин иштерине киришип кеткен себептен аткаруу бийлигинин премьер-министрдин жумушун укугун колуна алып туруп иштеген себептен бүгүнкү күнү конституция сыртта калып калды дагы. Эми болсо аяктуу укуктар болсо, а президент болсо өзүнүн укугунан өйдөрөөк укукту колго алам деп мынандай салгылаш болуп калды. Президент шайлоонун болгону 1 жыл болду. Эми ошону экономикалык жакта караганда бүгүнкү күнү 9 айдын жыйынтыгы боюнча чын айтканда экономикада жакшы жылыштар жок. Коррупциянын кайсы деңгээлине, кайсы жерине кантип токтолуп аткан. Бирок тилекке каршы президент ошонун баарын түшүнүп атат, бирок тегерегинен ошону кантип
ошо коррупцияны жоготууга тамыры менен суруп салганга ошо механизмдерди жолдорун кичине аксатат да. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мыйзамдагы президенттин ырайым кылуусу боюнча өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Анын айтымында мурунку эреже боюнча өмүр бою камалгандар гана ырайым кылууну суранууга болот. Ал эми мыйзам толукталса, омбудсмен аркылуу бардык соттолгон жарандар кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү мыйзамда ырайым кылуу боюнча соттолгон киши гана кайрылышы мүмкүн. Биз ойлоп атабыз, кээ бир учурда соттолгон киши, мисалы үчүн саясий маселе боюнча соттолгон киши кечирим сурабайт эч качан. Мен кылмышым мойнума албайм деп. Бирок кандай учурда соттун чечими күчтө киргенден кийин анда биз акыйкатчыга парламенттик кызматкерден экинчиден акыйкатчынын негизги милдети бул жарандардын укугун коргоо. Ошондуктан ал кишиге, ал кызматкерге биз мүмкүнчүлүк берип атабыз, президентке кайрылуу жасалганча. Ошондуктан кээ бир учурда балким ушул жол туура болуп калат. Ошол сунуштардын дагы бир кошумчабыз бар. Биз ушул ырайымды колдонуу чет өлкөдө соттолгон биздин жарандарыбыз эгер жазасын ушул жерде тартып кетсе, анда ошолорго да мүмкүнчүлүк берүүгө шарт. Бир жыл мурун президенттикке ат салышкан Өмүрбек Бабанов өлкөдөн чыгып кеткенден тарта кайрылып келе. Мындан улам жогорку кеңеште бул маселе көтөрүлүп, Бабановдун кайрылып келүүсүнө саясий тоскоолдук жаратпоо керектигин айтышууда. Мамлекет башчыбыз экинчи жолу шайлоонун негизинде алмашты. Кеңешип kesкен бармак оорубайт дейт. Эл бийлигин, демократиябызды түптөөгө бул абдан маанилүү. Элимди дал ушул жетишкендик менен куттуктагым келет. Терең ыраазычылыгымды дагы бир жолу бүткүл элиме жана шайлоочуларыма билдиргим келет. 568.665 мекендешим бардык кыйынчылыктарга карабай алдыга жол үчүн бекем туруп берген. Менин президенттүү Сооронбай Шариповичка болгон кайрылуумдун себеби жалпы эле партиялаштардагы жана ошондой эле шайлоочулар суранып жатат. Калыс айкөл бул маселени карап берсеңиз. Иштин бүтүшүн карап чыгып, туура чечим кабыл алып, саясий куугунтуктарды жокко чыгарып, туура көз караш менен караса деген ойдобуз да. Эгерде эч кандай бир кылмыш иши жок болсо, анда мамлекеттик кызматка эмес, кайра депутат болуп кетсе болот. Саясаттан кеттим дегенден кийин ал иштейби, иштебесе дагы башка жагынан бизнес менен болсо дагы ошо мамлекетибизге пайдасы тийиш керек деп ойлойм. Кыш эрте башталды эмнеге? Ошо көбөлөр айтат, что атмосфера өзгөрүп, что-то эрте башталып, суук болот депчи. Анан кышка даярдык жакшы пока. Үйдө суук эмес. Первый снег, очень весело. Всех поздравляю с первым снегом. Первый день зимы. Ну, как-то неожиданно то, что вот этот вот все, такой холод. Классно.
Нравится, да. Я нравится здесь, погода хорошая здесь, чем Турция. Güzel, Бишкек güzel. Эки-үч күн мурун күн жылуучу, бирок мага кыш жагат. Анан быйыл кыш эрте келди. Башкалар даяр эмес болсо кышка мен даярмын. Эми баягы өлбөгөн жанга кышта келет дегенде кышка келдик, конечно. Мен ар дайым ушул кыш келгенде кышкы дөңгөлөктөрдү ала алмаштырганга аракет кылам. Азыр бүгүнкү күндө уже кечеттен баштап алмаштырып койдум. Себеби деген бул безопасыз, өзүмдүн да коопсуздугум, жүргүнчүлөрдүн да коопсуздугу дегендей. Негизи алмаштырып коюш керек. Себеби деген башка элдерге дагы залалга тийбеш керек да. 18 октябрдан тарта Бишкек шаарына жылуулук бериле баштайт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Биринчи оорукана, бала бакча, мектеп жана социалдык объектилер жылуулук энергиясы менен камсыз болот. Белгилей кетсек, жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын 65 казан меши иштеп, жылуулук берүүгө даяр экенин аталган мекемеден билдиришкен. Эскерте кетсек, эшиктеги абанын орточо суткалык температурасы 5 күн бою +8 градус болгондо жылуулук берилиши керек.